oyuncusu Nurlan Urmatbekov. Ana meyvanlar, toyda kumağına benim. Birimizge bir türküle de kol çapirelçi. Hoş gelipsizler. Bismillah. Arvаңыздар, улы елдің ұрпақтары, керемет кечіңіздер менен, алыс жақындан жоғылған қадырлы меймандар, құтманды қошуа кечіңіздер менен. Бүгін атауыз 70 жашқа толып, жашосындағы ең ғана жақын адамдарын жоғылтып, бір ғана тілек, бір ғана үміт мақсат қылып тұрған шағы, сүйікті апауыз менен түтін бұлатып, жашағынына 50 жылға жақындап қалыптыр. Біргелікте Алим небересін сүннетке отырғызып, бүгін болса жақын адамдарын жоғылтып, жадырап жайнап, дастырхон жайып сіздерде жоғылтып тұрған үшірі. Меймандар, андықтан сіздерден дүркіреген қолшамыздар менен бүгінгі кечені салтанатты түрді ашық деп жариялаймыз. Ұрматы меймандар, бектен атауыз, Тоқтыгүл апауыз жашосындағы жүрегіндегі ғана ең ғана жақын адамдарын çoğulttu. Бардық қатыштарын çoğulтса, санап көрсек, Бишкекте андай ресторан жоқ екен, батпайды екен біз. Ошондықтан жақын адамдар çoğulған соң, тойдың башында той есі сыртынан көрсетпесе дағы içінен біраз ғана толқынданат. Ошо толқындауды четке қағып, бүгін той елері келетканда өзгөчө тынымсыз қол шаулар менен тозып алыңыздар. Расми бөлігізді көп созбойлық, атауызды, апауызды, небересі менен біргелікте жақшылықтың жарчысы, қырғыз эстрада жылдызы, ар бир тойлордо жарқыраған үні менен елдерге жақшы маңай тартуулаған Замир Арықбаев ағауыздың Құдайға разымын деген ырыменен тозып алыңыздар. Той елері келеді. Саламатсыздар. Құтманды кечіңіздер. İşte
Кудайга. Чоң рахмат, чоң Самир рахмат. Арыкбаев! Ардайым ыраазы болуп жүрө бериңиздер. Той кут болсун. Урматтуу меймандар, атабыз жана апабыз баягы жаш кезиндей сүйүктүү көздөрү менен бири-бирин карап турганда, жашоосундагы эң маанилүү адамдар маңдайында турганда, небересин жетелеп, ушул бардыгына ыраазымын Кудайга деп турганда, той ээлерин куттуктап, алакандарыбызды бийик-бийик көтөрүп, катуу-катуу кол чап, куттуктайбыз, куттуктайбыз. Тынымсыз кол чабуулар болсунчу. Урматтуу меймандар, жогоруда айткандай, атабыздын, апабыздын жашоосундагы эң маанилүү адамдарды заңгыраган бир гана ресторанга батырбастан жүрөгүнө камтып, жылуу сезимдери менен сиздерге дасторкон жайып чакырып турган учурум. Бүгүн чоочун адам жок, жакын гана адамдар. Бүгүнкү кечеде той ээси суранат. Баадыңыздар жумушту унутуп, кайгыны унутуп, ойноп, күлүп, жыргап, ак батаңыздарды берсеңиздер, той ээсине мындан өткөн бакыт жок. Бектен ата, апа, тоюңуздар кут болсун. Мына түтүн булатып, жашаганыңыздарга 50 жылга жакындап калыптыр. Кудай буйрса, жакынкы аралыктарда алтын үйлөнүү үлпет тоюңуздар болот экен. Караңыздарчы, маңдайыңызда эң жакын адамдар отурат. Сиздер бай адам экенсиздер. Баягы акчага эмес, балдарга, неберелерге, жакын адамдарга. Андыктан ар дайым бай бойдон жүрө бериңиздер. Эми тойдун башааты атабызга микрофонду суналы, ак тилеги менен бүгүнкү кеченин расмий бөлүгүн баштап, ак тилегин угалы. Ата келиңиз. Урматтуу менин конокторум. Алтындай болгон убактыңарды бөлүп ушу менин кичинекей кубанычыма келип отуруп бергениңерге отурабыз деп бизди толкундануу деген жок эле, бирок 70ке чыкканда толкундануу болуп калат окшойт. Бир сөзүм менен бир сөзүм бир аз окшошпай толкундануу болуп атат. Ошонун баары силердин жүзүңөр, силердин эмеңерге эме кылып атам да, ыраазымын. Убактыңарды бөлүп биздин кичинекей болгон кубанычка келип тең бөлүшүп кетебиз дегениңерге, өзүңөрдүн үйүңөрдөй, өзүңөрдүн жакын адамдарындай келип эле тартынбастан тойдун аягына чейин жакшы отуруп, ойноп күлүп, бөлөкпөтөн эч ким жок. Мына мынтип бир карасам, мына жерде мен кичинемде төрөлүп, жыңайлак көчөдө чоң ойноп жүргөн досторум бар экен. Дагы деле арасынан болгону бирөө эле өтүп кетпесе, калганын баарыбыз чоңоюп, неберели, чөбөрөлүү болуп болсок дагы, мына алар отурушат. Андан кийин чогуу окуган, чогуу жүрүп, 10 классты бүтүрүп, дос болуп, классташ болуп жүргөн ал досторум отурушат, классташтарым. Анан жашоо деген өзүнчө бир Кудай Таалам кандай десем бөлүп коет экен. Анан мен 20 жашымда Ошко кеткем. Мына Оштон ошол досторум 7 саат көчкүнүн ар жагында калса дагы кой болду дебестен келип мына төрүбүздө отурат. Аларга чоң рахмат. Анан эмне дейlik, бул жерде мен тайкелерим отурат, агаларым отурат. Бул жерде азыр дагы чыгып биринчи тоосун сүйлөп берет. Атабыз менен тең Үзөн байкем отурат. 90га жакындап калса дагы үйдө отурбай келип, мына биздин бир эмебизди көрүп кетелик, айта турган сөзүмдү айтып келейин деп Үзөн байкем отурат. Анан эмне дейlik, мына убакыт менен балалуу болдук, неберелүү болдук. Мына мен 70ке чыксам, мына жанымда турган неберем 7ге чыкты. Мунун бешик тою жалаң эле мени сыйлап келсеңер, неберемди дагы сыйлап келдиңер. Ушу Бектендин небереси деп. Сүнөт той. Эми тойго улана берсин. Тиги тамада айткандай жакында дагы кемпири менен жашаганыбызга 50 жыл болот экен. Кудайым берсе, ошол тойдо дагы чогуу отуралык. Тойго улана берсин. Барыңарга ден соолук,
Анан өзүмө келип, тойдун аягында дагы айта турган сөздөрүмдү айтам. Эми кемпирим сүйлөп кой. Кандай керемет сөздөр жаңырды. Ар бир кыйын мырзанын артында кыйын айым турат дейт го. Ансыгындай ушу сизди мыкты кылган мен оюмча Токтогүл апабыз болуш керек. Сиз айтмакчы сүйүктүү жубайыңыз бүгүнкү кечеде жогоруда айткандай мен бул жамада катар менен 70 жаш торколу тойлорду алып бардым. Ошолордун эң жашы, эң көрктүүсү сиз болдуңуз. Андыктан сизди 35 жашка 2 жолу чыгышыңыз менен куттуктайм. 70 бул жөн гана сан эмес, бул 70 жылдык тарых. Байдылда Сорногоев айткандай, ашуудан берген отчетуңузду берип турган учурда жаныңызда сизди мыкты кылган айымга сөз берелик. Апа келиңиз. Урматтуу, кадырлуу биздин тойдун күбөлөрү. Бүгүн эң жакын адамдар отурасыңар. Жүрөгүбүздүн төрүнөн орун алган тууган урук, жора жолдош, куда сөк, жакын адамдар отурасыңар. Анан бүгүнкү кечени өтүшү силерден көп зависит этет. Мына эркек балабыз 15 жылдан бери таңдайын чаңдатып, ушинтип тойлорду алып барып жүргөн Нурлан өзүбүздүн эле күйөө бала, байкебиздин күйөө баласы. Анан жакшынакай бир киши алып барыш кыйын болот. Ушу Нурландын айтканын дегенин тилин алып, ырдап, чордоп, ичип, жеп, жакшынакай каалоо тилегиңерди бизге айтып, жакшынакай тойду өткөрөлү, чогуу. А болсо силер капа болуп, бир нерсеге жиниңер ачууңар келип отурсаңар, тойго окшобой калат. Ошондуктан бүгүнкү той силердин колуңарда. Бизге чоң жардам берип, жакшынакай тойду өткөрөлү. Атабыздын 70 жылдык тою. Ичип жеп жакшынакай отургула. Анан калганын айтам. Кана бир тойдун башында бир күчтөнүп туруп, алакандарыбызды бир бийик көтөрүп, бир катуу кол чаап, куттук саптап салачы келиңиздер. Айбали, сиздерди майрамдык дастарханга чакырам. Тойду мага тапшырыңыз, мени Кудайга тапшырыңыз дегендей. Урматтуу меймандар, Токтогүл апабыз айткандай, алдыңыздарда Ысык көлдөгү чоң сарайдын кулуну, Бишкегимдин тургуну, Ысык атанын күйөө баласы, бүгүн атым Нурлан деген мен болом. Апабыз айтмакчы, мен бир аз толкунданып турам, 15 жылдан бери алып барсам дагы. Эмнеге толкунданам? Анткени маңдайымда кайын журтум турат. Анан мен тойду жакшы алып барбай койсом, үйүмдө келинчегим отурат, ал жак менен башымды жулат. Тамаша, меймандар, ошондуктан бардык меймандар айтат, тойдун көркү тамада дейт. Алып баруучулар айтат, тойдун көркү меймандар деп. Ошондуктан бүгүнкү кечебизде атабыздын, апабыздын урматына болушунча ырдап, бийлеп, куунап, жыргайлы. Биринчи ысык тамак чыкты, тамагыңыздар даамдуу болсун. Табитиңиздер тарсын, адам тамактанып атканда өмүрү токтоп турат экен дейт. Андыктан атабызды, апабызды Кудайга ыраазымын деген жакшы тилеги менен сиздерге алдыңыздарга тартуулаган ар бир жакшылыктарда, ар бир концерттерде, ар бир иш-чараларда бир гана жандуу үн менен ырдаган өзүбүздүн абабызды ортого чакыралык. Замир Арыкбаев, тосуп алыңыздар. Чоң рахмат. Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу бүгүнкү жакшынакай ак тойдун кадырлуу сыйлуу коноктору кечиңиздер көңүлдүн. Бектен атабыздын бүгүнкү жакшынакай туулган күнү кут болсун. Эл ортону 70 жаш кутман курагы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кичинекей наристенин сүнөт тою кут болсун. Тойлор тойгулансын. Төмөнкү чыгармалардын бардыгын чын жүрөктөн кабыл алып калыңыздар. Кара бир тонун борунан калдайып учуп куш коно, кара көз сулудаткайым оу, кандай бир ажангей туш боло. Кара көз сулудаткайым оу, кандай бир ажангей туш боло. Кол чабуулар болсун анда. Урматтуу коноктор. Улуу бир тонун борунан удургуй учуп куш коно, сурма көз сулудаткайым оу, буйурган ажанго туш боло. Сурма көз сулудаткайым ай, буйур
гана жан ей туш болот. Кара көз сулудат кайымай буйургана жанго туш болот. Тойыңыздар тойлансын. Деңиздин боюнда таныштым моюмда, жайнаган гүлдөй курбум сен, жегинде жүрүдүң сен. Жайнаган гүлдөй курбум сен, жегинде жүрүдүң сен. Жаз эле күлкүндө, кайдасың бул күндө? Сен издеп арманым, кай жерге барбадым. Сен издеп арманым, ысгатага баргамын. Эй, тоюңуздар тойлансын, тоюңуздар куттуу болсун. Кол чабуулар барбы? Көз тийбесин. Жап-жаш болуп жүрө бериңиздер. Той кылансын. Эми кичинекейин наристелердин урматына чоңое бергин кичинекейим деген чыгармамдан бир куплет болсун. Кабыл алып коюңуздар. Той кылансын. Тажабай кыймылдан кур эрке быйгылган, кичине колдору быйтыйган. Жумуштан келсем сүйүнтүп ата деп кыйкырган. Жумуштан келсем сүйүнтүп ата деп кыйкырган. Кол чаптыралыбы? Көңүлүм бергип көккө жетемин, айланып эле сенден кетейин. Жан күйдөн бүтүн эригиди да, чоңое бергин кичинекейим. Чоңое бергин кичинекейим. Бар болуңуздар, той кылансын. Дагы да сиздер тамактанып отурганда мен бир жакшы жай чыгармалардан аткарып берейин. Атабыз менен апабыздын махаббатын арналсын, Махаббатым деген жашынакай жаңы чыгармамды аткарып берейин. Чын жүрөктөн кабыл алып коюңуздар. Той кылансын. Жакшы көрөм жаным өзүңдү, балбылдаган бакыт көзүңдү. Анан дагы жандың эргиткен, балдай таттуу бардык сөзүңдү. Жакшы көрөм жаным өзүңдү. Жакшы көрөм жаным өзүңдү. Сенсиң жан дүйнөмдөгү, сенсиң жүрөгүмдөгү, сенсиң сезимиңдеги махаббатым менин махаббатым ай. Махаббатым менин махаббатым ай. Сенсиң ырларымда ырдаймын дагы, махаббатым менин махаббатым ай. Махаббатым менин махаббатым ай. Ашык болуп жүрүп алганым, жашоомдогу бийик арманым. Нурларыңды көздүң уялткан, кучак жайып бекем кармадым. Жакшы көрөм жаным өзүңдү. Жакшы көрөм жаным
тамағыңыздар татты болсын. Ардайымыздай жақсылықтың, тойдың, майрамдың арасында жүріңіздер. Жүзіңіздерден күлкі, жылмайлар кетпесін. Той тойлансын. Керемет. Sensin ırlarımdadır, tereň sırlarımdadır. Sende ırdaymındadır, mahabatım benim mahabatım ay. Mahabatım benim mahabatım ay. Mahabatım benim mahabatım ay. Çoğun rahmat. Бар болыңыздар. Көңіл бұрғаныңыздар үшін чоң рахмат. Тойыңыздар тойлансın. Чоң рахмат. Замир Арықбаев ағабызға терең разычылық. Сіздер тамақтанып тұрғанда жай ырлардан, жақсы шығармалардан жаңырды. Меймандар, бүгін бардық тойдағыдай бізде дағы қалу телегіреті бар. Ошол қалу телегіреті менен сіздер менен таныштыра кетели. Биринчиден ата жұрт демекші, Бектен атабыздың жалпы туғандары бірінші қалу тілекте. Екінші қалу тілекте Бектен атабыздың қайын жұрты, Тоқтыгүл апабыздың төркіні. Үшінші қалу тілекте Бектен атабыздың Тоқтыгүл апабыздың құда сөйіктері, құдалары. Төртінші қалу тілекте достыру жана аяшапалары. Бешінші қалу тілекте классташтар, шернелештер, қошыналар. Алтыншы қалу тілекте ұл қыздарын достыру жана өкіл балдар. Жана жетінші қалу тілекте өзінің ұл қыздары, неберелері. Ушундай бізде жеті қалу тілек болады. Бүгін жеті деген сан бізге абдан жарашып тұрады, анткени 70 жаш. Алимге жеті жашқа толды, жана бізде жеті қалу тілек бар екен. Тойдың башында бір чоң сұранышым бар эле, Құдай алдында бірдей болған соң бадыңыздарды топ чакыралыктагы. Топтун арасынан барлығы сөйлөбөй 3-4 гана мейман қалу тілек айтып койсок, сонун жарашат. Ортого чыкканда микрофонду жакын кармап, кыска-нуска так-нак сүйлөсөк, сөздөр өзү уйкулуктуу болот. Ырчыларыбыз көп, оюн зооктор көп, белектер көп. Тойубузду убагында баштадык, убагында жыйынтыктайлыгы меймандар. Ошондой биздин суранычыбыз бар. Биринчиден ата жұрт демекчи, ортого Бектен атабыздын туугандарын каалоо тилек куттуктоого чакырабыз. Үсөн ата, Курманбүбө апа, Медербек ата, Айжан апа, Саид байке, Нурбала жеңе, Кадырбай тайке, Гүлзат тажеңе, Турдубек тайке, Гүлмер ата жеңе, Рахимжан тайке, Салтанат тажеңе, Канат тайке, Нурзада тажеңе, Деңиз байке, Айгүл жеңе, Бекташ байке, Салтанат жеңе, Болот жезде Асылхан жеңе, Азимхан жеңе, Нурлан Аида, Бектемир байке, Гүлнара жеңе, Турат байке, Бактыгүл жеңе, Багымбек байке, Гүл жеңе, Мундуз байке, Кымбат жеңе, Марс Нурхан, Айбек Мейрим, Каныбек жана Назгүл баш болгон жалпы Бектен атабыздын туугандарын ортого чакыралы. Бүгүн жақшылық тойға келген соң, мүмкін болса бийлеп шықсақ соның жарашат. Келіңіздер, тойдың башаты жақшы маңдайдан баштайлы, ырдап бийлеп аракет қылалы. Ақсақалдар астыға, жаштары артына, жадырап чайнап, келіңіздер. Жүрөгүңдү күйгүзүп, кой калайсың өзгөчө. Кашкананын бурчунан ашык алайсың өзгөчө. Көк жибекте ишелип, бураласың өзгөчө. Ашыга баскан калтарда. Чоң рахмат. Хош келипсиздер, аталарыбыз, апаларыбыз. Бектен байке, ата апа келиңиздер. Оң жакка, ошол жакка эле туруп бериңиздер. Улуулап атабыздан баштайбыз, келиңиз. Бектен, Токтогул, бүгін Құдайдың бұйрығы менен 50 жыл баш қосып тұрсыңар. 50 жыл баш қосып, Бектен 70-ке шығыптыр. Уылым 7-ге шығыптыр. Жаратқан Алланың ұшу берген қимылына мен мәртебе арасы. Анткені терден келетқанына қарасам, уылың қолыңды қыса қармап, жүрегіңді жылытып келетат. Бұға өсім отырып, аяқ сыртынан қарап, ай тобы айланайын Құдай. Жақшылығын деп ойладым. Енді 70 жылдық тойыңар құт болсын. Үй біліңер менен Құдай дейін соғылық берсін. Үй біліңер менен ынтымақ берсін. Анан мына бір екі 7 жашар балама
geleceği keng bolsun, taqdiri ayqın bolsun. Zamandın, doğurdun, teknikanı başkara turgan, ilim bilimde okugan jigitlerden bolsun. Yaratkan Allah yardam berip, bilbegen, bilgis düşmegen düşünürse degen niyet kılam. Oşonu men bergen, şu silerden janaga karmıgan kolundu jılıtkan kol, kolun mes, oğusundu jılsın dep niyet kılayın, geldiğin imandı olsun. Чоң рахмат. Тілеңіздер қабыл болсын. Ата өзіңіз. Келіңіз. Бектен, Тоқтогүл, тойыңар құтты болсын. 70 жаш торқолу тойың құтты болу, өмірің ұзын болып, денсаулық чың болып, небереңдің тойында беріп атасың, ал кичинекей неберең денсаулығы чың болсын, өмірі ұзын болсын, бақталайлы болып, қырғызға қызмат қылған, өсіңөрдөй бала болсын. Ошо балдардың сыйын, урматын көріп, бай-бай бише болып, төрдө чөбөрө, неберелерді чоңойтып, сыйын көргілі. Анан чоң ата, чоң энебиздин эрке баласы Лебектен. Аябай башы иштейт, бирок тентек жагы да бар, ойнок жагы да бар. Ошонтип атып, самолетту окуп, мынакей бизде каякта чанда эле киши окуйт. Ошко барып иштеп келди. Токтогүл деген ыймандуу, ушундай жакшы келинге туш келдик. Адагы жакшы үй бүлөнүн атасы мугалим эле. Аябай эрке кызга үйлөнүп, экөө тең бири-биринен калышпай кызматта иштеп, биздин келгенде жакшынакай сөздөрүн айтып, бизди кубаттап, дем берип турган жаштар. Ушу тоюңар кут болуп, улана берсин, тоюңар тойгулансын. Көп сүйлөбөйүн, дагы эл сүйлөсүн. Чоң рахмат. Айтқаныңыз келсін. Ата келіңіз. Урматтуу шерде олтурган куда сөөктөр жана Бектенимдин жолдош балдары. Бүгүн Бектеним 70-ке чыгып, небереси 7-ге чыгып, ушундай торколуу тойду өткөрүп аткан эмеде өз үйүңөрдөй, өз эмеңердей олтуруп, кенен ичип кетиңер деп Кудайымдан сурайм. Анан Бектен келин бала силерге узун өмүр. Мындан кийинки жашооңорда ушун буга чейин кандай болонса, ошондон кийинкисине жараткан Алламан тилек кылып сурайм. Жалпы жакшы олтуруп, Бектен менен келин балам сыйын көрүп, эчтеке калтырбай чилбек кетишиңерди ошончолук Кудайымдан жакшы тилейм. Жалпы ден соолукта болуңуздар. Чоң рахмат. Апам сөйлейбі? Келіңіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Менің ардактуу, кымбаттуу туугандарым, мына жакшы кишинин шарапаты кандай ушундай бир жакшы бир эмес бардык жашоого тете болуп атат да. Биз дагы жан боюбуз менен ичи дүйнөбүз менен сүйүнүп отурабыз. Эми айтарым, эң биринчи ким эми денсаулукта болгула, тоюңар мындан дагы тойгулана берсин, дайыма жакшылык болсун, жакшылыктын үстүнө кесишип туралы. Чоң рахмат. Аталарыбыз улансын, келиңиз. Жок, мен өзүм эле кармайм, өзүм мүмкүнчүлүгүм бар. Микрофон кармаганга. Эми бүгүн бир жакшы күн болуп, жакшы той болуп атат. Бир эмес эки тойдун башы биригип атат. Бектен менен Токтогул, мен Бектендин таякеси болом. Тууганда берде билгендери бардыр, билбегендери бардыр. Ошон үчүн айтып коеюн. Бектен менен Токтогулдун таякеси болом. Биринчиден мына торколуу тоюңар куттуу болсун. Силер эми
башыңарга баш косулуп, жашыңарга жаш кошулуп, жүрөгүңөр жарылып, момунча элдин баарын чогултуп алып туруп баталалы деп жатканыңар бул эң бир жакшы нерсе. Себеби тойду бул мактанчылыктан же көпкөндүктөн бербейт, тойду баталайын деп берет да. Мына ушундай максат менен мына элдин баарын чогултат. Мына элдин аброюн карап туруп мен ойлоп атам, Бектен менен Токтогулдун канчалык авторитети бар. Мына Кыргызстандын кайсы жагынан гана келбеген кишилер отурат. Түштүгүнөн да, түндүгүнөн да, борборунан да ар кайсы жагынан. Бул силердин кадыр баркыңар деп мен эсептейм. Анан эми учурдан пайдаланып мен Бектен жээнимдер мактагым келет да. Бүгүн макташ керек да. Бирок татыктуу макта. Жөн эле мындай кооздоп айткан сөз эмес. Бектен кабагы эч качан бүркөлбөгөн жаркыраган жигит да. Канчалык кыйын болуп турса дагы, бир кыйынчылыктар башына түшүп турса да, мына Токтогул экөөтөн күлүп, жайнап, улууга улуудай, кичүүгө кичүүдөй мамиле кылып, ушундай жүрөт. Мен бир эле сөз менен айткым келет, булардын жүргөн турганы, жашоо шарты жалпы эле мына жаштарга үлгү болуш керек да. Мен бардык мына ошол жерде отурган жаштарга каалап кетем. Ушулардай жашагылар да, ушулардай өмүр сүйгүлө деп. Анан эми дагы бир жагы бар. Эми мен айтайын, бул бизнесмен да, бизнесмен. Мен сүйүнүп атам, 3 тойду бириктирип койбогонуна. Мына экономика жагын байкап көрбөйсүңөр мына. 70 жылдык, анан тиги небересинин сүннөт тоюн бириктирип атат да. Кудай буйрса ойлоп атам, эми жанагы алтын тойду өзүнчө тойлойт экенбиз деп. Же булар өзлөрүнүн чөнтөгүн аядыбы, же бир бисти аядыбы алып келе берип тажап кетет деп. Эмнеси болсо да мен тамаша иретинде айтып атам, тоюңар тойгулансын. 70 жаш эми бул мен эми басып өткөн киши катарында айтайын деп атам да мына. Бул эми кары деле эмес. Жердин ташы дейт, желенин башы дейт. Бул карылыктын бир башы дейт. Башталышы да бул. Мамбет Момекеев аксакалыбыз раматылык киши айтканда, 70-ке чыкканда эле 80-ге чыкканда деле эми мына карылык башталды деген учур болот экен да. Так что сеники башталды элек. Ушул жашаңар кут болсун өзүңөргө. Эми мына кичинекей чүрпөөгө неберебизге магында неберем экөө сөз айталы. Себеби ошону дагы мына бүгүн сүмөт той. Кыргызда айтат, баланын туулганына сүйүнбеш керек, турарына сүйүнүш керек деп. Ошол небереңердин боосу бек болсун, өмүрү узун болсун. Анан кыргызда айтат, бала 3 бала болот экен да. Бирөөсү атадан кем бала, бирөөсү атага тең бала, анан атадан артык бала. Мен уулуңарга, небереңерге каалап кетерим. Атадан артык да болсун, чоң атасынан да артык болсун. Эң негизгиси кыргыз элине кызмат кылган эр азаматтардан болсун. Өмүрү узун болсун, элге кызмат кылган жигиттерден болсун. Тоюңар тойлансын. Чоң рахмат. Тилеңиздер кабыл болсун. Келиңиздер. Ассаламу алейкум, туугандар, бир туугандар. Бектен байке, Токтогул жеңе, мынакей Кудайымдын буйруган күн экен бүгүн. Мына 70-ке чыгып, 70 жаш, деле оңой жаш эмес байке. Баалар талашып турчуп жүрүп эле ушинтип отуруп 70-ке да келип калдыңыз. Сиздин артыңыздан биз да келе атабыз. Эмнеден байке сиздерди каалайт элем? Биринчиден сиздерди каалайт элем ден соолук жеңем экөөңүздөргө. Мына улам менен Аселдин экөөнүн ушулардын балдарын багып эле чаанын чулум чыркап жүрө бергиле. Бир күнү маявка, бир күнү көк жаар деп. Ушу бала бар жерде ырыс бар дейт. Ушу балдардын аркасы менен жүрөбүз бардыгыбыз. Ушу мынакей кичекей кайныбысы бар, 7 жашка чыгып калды билмейм. Кечелде төрөлгөндөй болду эле мына бүгүн сүннөт тойдо сүннөт той берип атасыздар. Тайкем айткандай, бир ок менен 3 койгонду атып атасыздар, муну аткан киши татат, аталган киши таталбайт. Эми эмне дейм? Элибизде тынччылык болсун, бөөдөрүстөн сактасын, Кудайым берерин утпасын, берсе де бегинен берсин.
дастархан тақай ушундай жакшылыкка жайыла берсин. Аман бололук, бар бололубуз. Ушундай күндөр көп болсун. Элибизде чоң болуп, жакшылыкта болсун. Бөйдөктөн сактасын. Аман болгула байке. Дагы бактылуу карылыктар болсун. Жалпыңыздарга рахмат. Сизге рахмат. Дагы же калгандарыбыз жаштары кошулабыз, Кошулабыз. Анда сүрөткө чөөлү, кошулабыз дейт. Анда келиңиздер. Ортого туруп бир эстелик кимге? Сөзсүз түрдө келиңиз. Чоң рахмат. Бүгүн мына Кудайдын буйруган күнү экен. Биздин байкебиздин 70 жылдык торгоо тоюнда отурабыз. Баарыңыздарга ден соолук, ийгилик, иштериңерге байке юбилейиңиз менен куттуктайбыз. Сизге узун өмүр каалайбыз. Бактылуу каалык каалайбыз. Самое главное ден соолук болсун. Биздин тообуз дагы, атабыз дагы, апабыз дагы сиздер ар дайым аман болгула, биздин төрдө болгула. Анан кийин ушу бир туугандардын атынан Тамара Кудагыйга бир өзүбүздүн призибиз бар эле. Мүмкүн болсо Тамара Кудагый келип койсоңуз болобу? Сиздин аркаңыздан мына кандай десем, агарып көгөрүп атабыз, Алина. Ошонун аркасында мына алимчик төрөлүп атат. Анан биз өзүбүз ушу бир туугандар өзүбүз кеңешип, ошо сизге кичине болсо дагы баягы куржун тапшырып коелу деп, от души хотим вас тоже поздравить. Рахмат баарыңыздарга. Кол чабууларыңыз баштасына. Бекташ атам. Рахмат. Биякта кичине убакыт болуп калды окшойт сүйлөгөнгө. Мен могу жерде инимди суранып атат. Ким? Өзүңүз. Эми Бектем байке, тоюңуз тойго улансын, анын көбүрөөк сүйлөө, ушул сөздүн баарына кошулам. Жана кичинекей неберебиздин болсубек болуп, өмүрлүү болсун. Буякта мына Тайке деген пир болот. Байкем баш болуп, Тайкеси төш болуп, жакшынакай баталарын берип атат. Ошонун ичиндебиз. Кабыл болсун, тойго улана берсин. Бир туугандардын атынан рахмат. Жакшынакай тойго келген жалпы агайын туугандарга. Бекташ ата, келиңиз. Эми улуулар сүйлөп атып сизге эми жетти. Бектем байке, самый главный ден соолукта болуңуз, батанын баары кабыл болсун. Алим болсо Тайкем айткандай, эң болбогондо Тайкемдей кызматкер болсун. Дагы бир айтып кете турган, мен билем, менде бир жакшы надежный киши бар экенин билем, ошону такай мен билип жүргөндөй болайын. Чоң рахмат. Гүлмире кандайсыз? Сүйлөйсүзбү? Жакшы, жакын турайлы, эми сүрөткө чөөлүк, Бүгүнкү кечебиздин кадырлуу меймандарын ак тилеги. Байыртадан кыргыз элибизде тойлор болгондо улуттук оюндар менен өчкөн көкбөрү, ак чөлмөк, кыз куумай, ордо деген сыяктуу. Тилекке каршы бүгүн ресторанда андай оюндарды өткөзө албайбыз. Бир гана техниканы күчү менен. Техника демекчи 21-кылымда жасалма интеллект деген пайда болгон экен. Нейросет жаштар биле чыгарып ChatGPT деп коет. Ал нейросетке каалаган нерсеңди аткар деп жазсаң, 5-10 секундтун ичинде каалаган нерсени аткарып берет, сүрөттөрдү дагы тартып берет. Биз болсо кыргыздын тоюна ылайыктап, ошол жасалма интеллектке кыргыздын макалын бир гана сүрөт менен тартып бер деп буйрутма бергенбиз. Ошол сүрөттөр экрандарга чыгат. Ал жакта кыргыздын бир макалы камтылган. Ким тапса кол көтөрүп жооп берет. Туура академиялык тилде жазылган макалды жаңыртсаңыз приз аласыздар. Эң биринчи макал. Биринчи ким кол көтөрсө, ошол мейманымга ат адамдын канаты. Баракелди. Ат адамдын канаты. Приз. Түшүндүк окшойт, Кийинки сүрөттү бериңиз. Бул кайсы кыргыздын макалы? Биринчи тапкан меймандар кол көтөрөт. Мына бул байкем, айта бериңиз. Кочкордун башы бир казанда кайнабайт. Эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт. Бул эми азыр саясатка аралашып кетти. Туура, приз. Кийинки сүрөт. Бул кайсы макал? Биринчи ким кол көтөрсө бара? Мына, бул жак болду. Айта бериңиз. Бата менен эл көгөрөт, жан менен жер көгөрөт. Баракелди. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт. Түзмө түз тарткан экен. Бата берип атат, элдер көк, жамгыр жеп атат, жерлер көк. Ошондой табабыз. Кийинки сүрөт. Бул кайсы макал? Биринчи кол көтөргөндөргө барам. Төргө барайынчы, сиз жаңы эле приз алдыңыз, Так,
молодежь, айтып беріңіз. Айдағаның бешечки, ышқырығың таш жарат. Айдағаны бешечки, ышқырығы таш жарат. Бұл еме мақтанған адамдарға арналған. Кейінгі сүрет қана, бұл қайсы мақал? Кейінгі мақалды беріп қойыңыз. Бірінші қол көтергендерге барамыз. Қарап тұрайын. Өте кеңірі қолданылған мақалдар. Айта беріңіз. Сабырдың түбі сары алтын. Сабырдың түбі сары алтын. Өзгөчө байкелер пробкада сабыр қылалы азыр. Кейінгі сүрет. Бұл қайсы мақал? Өте кеңірі қолданылады. Тетігіне төрді бір апам көтеріп атады. Сізге шырқап барайын. Так. Айта беріңіз. Тура болып қалшы мүмкін. Сүрөтчү десек. Сақалың олшы. Мен сізге жардам берейін. Уй сүрет тартып атады. Уй емне болып? Мал емне қылып атады? Мал есін тартпаса арам өлөт. Бара келді. Приз апауызға. Мал есін тартпаса арам өлөт. Мал есін тартады деп қысқан нұсқа айтып қойды. Кейінгі сүретті беріңіз шығана. Бұл қайсы мақал? Бұл дағы ақырғы уақытта өте популярды мақал. Тапқандар қол көтереді, жооп береді, тура болса белек алады, белектер соның мықты, алдыда дағы соның көп белектері бар. Ары бір дастарханнан бір-екіден алып кетсе, ошо бізге ийгилик болады. Ана, айта беріңіз. Түшкөн жеринде оор. Біраз тура месірек болып қалды. Бұл тарап жоқ. Так, ежелерге барайын. Сіз бе? Айта беріңіз. Официант шақырып атқан тұрбай қол көтеріп. Мен барып алып тұрма. Бұл эми Instagram, TikTok, YouTube'да популярды болам деген адамдарға арналған мақал. Қылымдар мұрын жаратқан. Сіз приз алдыңыз да, Ол жақта бір ежем алсын. Ар бір дастархандан бірден, Атың шықпаса жер өртті. Бара келді. Атың шықпаса жер өртті дейді. Приз сізге. Ушыны менен жиынтықтайлы меймандар. Анткени алдыда дағы ырчыларыбыз, ойын зоқтарыбыз мықты белектер күтіп тұрған үшірі. Биринчиден ата жұрт, андан соң таға жұрт демекчи, балдарының, қыздарының тайкелерін ортоға чакыралык. Бектен атабыздың қайын жұрты. Бүгін дағы тойуызда ырдап, күліп, жырғап, бийлеп, бұйырса жақшы маанайда олтырып кетейін деген урматтуу Токтогүл апабыздың төркүнү. Мунара Тайжебіз баш болған, Гүлжамал Тайжеңебіз баш болған, Жұмабек жезде Нұржамал Тайже, Замир Тайке, Алмаш Тайжеңе, Қалы жезде Гүкай жеке, Тоқон Тайке, Гүлқан Тайжеңе, Асқат Тайке, Айнура Тайжеңе, Бақыт Наргиза, Мақсат Тайке, Ирина Тайжеңе, Айда еже, Нұрлан жезде, Асейля жеке, Нұрдин, Раиля, Самат Жолпон, Алмаз Жипара, Замир Жейен Байкевіз, Айгүл жеке, Сапар Клара, Қыдық жезде, Жана Жанар ежекелеріміз баш болған, жалпы Тоқтогүл ежекебіздің төркінің ортаға чақыралы Бектен Байкебіздің қайын жұрты музыканы қоштосында шаңду бийлі бірдап шығал шығана. Тойға келдік. Жадырап чайынап келіңіздер. Тоқтогүл ежекебіздің төркіні. Қош келіпсіздер, келіңіздер. Ежекебізге приз болсын. Көрікті, нарықту шықтыңыз. Қалған меймандарыңыз ғанан ойын зоқтарға приз бар. Апауыздан баштайлығы, құттықта болсын, келіңіз. Бектен менен Бурманы мен илгертеден билем. Бектен жақын енім болот. Бурма қайын сіңдім. Біз Бурма деп қойығыз. Анткени 4 қыстан кейін бургусын деп Акем менен жеңем Бурма дешкен. Документ бойынша тоқтосын эми, кыздар тоқтосын. Iya. Тоқтогүл деп тоқтосын деп қойышқан. Документ бойынша кыргызча Бурма. 4 кыстан кейін Бурма. Бая 7 кишинин бири кыдыр дегендей, Кудайдын айткан менен Бурманын артынан мына Замирбиз келген. Жерде турат, иниси. Ошол, эми буларды мен мектепте окуп жүргөндө билем. Анча-мынча секреттерин барын тең мектепте окуп жүрүшкөндөр булар. Сүйлөшүп, эми бүгүн көпчүлүктү айтпаганда каяктан атабыз. Өкө сүйлөшүп жүрчү, секрет ошол. Жаш кезинде эле ошо сүйлөшүп жүрүп, мектептен эле жаш кезинде үйлөнүштү. Турмуштун ачуусун дагы, таттуусун да көрүштү. Мынакей эми канча убакыт өттү, бая өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичет деп, минтип 70 жылдык тоюн өткөзүп, кичинекей небересинин сүнөт тоюн өткөзүп атышат. Алимдин. Эми силерге
эмнени каалайбыз? Үй бүлөдө ынтымак, бакубат жашоо, мынакей уул кызды ордордуна кондурдуңар, уул кызды небере күттүңөр, эми ден соолукта болуп, ишиңер ийгилик болуп, чөбүрө күткүлө, кыбыра күткүлө. Үй бүлөдө эми ынтымак, бакубат жашоо. Силерге эми мынакей 70-ке келип калдыңар, эми бектем эним айланайын. 70-тин дагы бир 70 жашын жаша, кыбыра көргүлө. Силерге кааларым бакубат жашоо. Үй бүлөдө ынтымак, дөөлөттүү карылык. Тоюңар тойгулансын, дайым ушундай тойдун үстүндө жүргүлө, дасторконуңар дайым жакшылыкка жайылсын. Ошол аман эсен болуп ушу той үстүндө жүргүлө. Той үстүндө жүрөлүк баарыбыз. Кабыл болсын тилегиңиз. Келиңиз. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү жакшынакай мына Ак Сарайга келген куда сөөктөр, бир туугандар, жээндер, алыстан келген Бурма Бектендин, Оштон келген Татнакай, Жакшынакай бала кезден берки катышып жүргөн достору Дамира, Жумаш, ушулар келишти барбы? Айланайындар, аман эсен келиптирсиңер, куш келипсиңер дегендей, бүгүнкү 70 жылдык той, неберенин сүннөт тоюна келген жакын, уш жерге эң жакын деген адамдарды чогултушту. Ошолор аман эсен келиптирсиңер, жакшылык болсун. Эми тойду тойдой өткөрүп, татынакай болуп, ичип жеп, ырдап, бийлеп дегендей, тойго келгендей болуп кеткиле. Дамиш, Оштон келген айланайын, Жумаш, өзүңөр аман эсен келиптирсиңер, Алмаз, балдары аман эсен тиги жолдогу тигиндей мындайдан аман эсен өтүп келиптирсиңер, айланайындар. Рахмат. Той тойгулансын. Бектен менен Бурманын, Улан менен Алинанын, Уландын дагы туулган күнү өттү, Бектендики да өттү. Бир үйдө 3 той болуп атат. Чоң атанын 70 жылдыгы, неберенин сүннөт тою, баласынын Уланпейдин дагы туулган күнү өттү. Бир үйдөгү көп жакшылыктар кут болсун секеттер, аман эсен болгула. Ушу тойго келгендер Жакшынакай көңүлдүү отуруп, тойдогудай болуп, ичип жеп, бийлеп, ырдап дегендей Татнакай болуп, аман эсен жүрөлү, айланайындар. Келгениңерге чоң рахмат дегендей, аман бололу. Сизге рахмат. Бар болуңуз. Уланталы кимге беребиз? Жезделер улуулап. Ассаламу алейкум, агайын туугандар. Бүгүн Кудайдын буйруган жакшы күнү болуп турат. Бектен менен Бурманын тойы жакшылыгы болуп атат. Бектен эмне дейбиз эми? Эртеден бери Жакшынакайга алуу тилектин баары айтылып атат. Толук кошулабыз. Сага ден соолук, эң негизиси. Узун өмүр дегендей. Үйүңдө дайым жакшылык болсун. Кичинекей неберең ден соолукта болсун. Кыргыздын керегине жараган жигиттерден болсун. Той тойгонола берсин. Чоң рахмат. Келиңиз. Эми тигил баарыбыз эле сүйлөй берсек, баарыбызга сөз жетпейт, анда сүйлөп отуруп бүтүрүп коебуз. Мен ошончу мындай кылайын дедим эле. Кана кимиңер алып сүйлөйсүңөр, бирөөңөр сүйлөп эле, мен ырдап берейин. Али, жакшы болот. Бүгүн ырдайлы, жыргайлы, келиңиз. Анда биз да сүйлөп коелу, тиги байкелеринен тоско жетпей калабызбы деп коркуп аттым эле. Эми Кудай буйрса, кутманды кеч, урматтуу кудайлар, урматтуу замандаштар, бүгүнкү ушундай торколуу той өткөрүп атат. Ушу биздин Бектен жездем деп айтсам болот, Тая жездем деп айтсам болот. Тая жебес экөө мына бактылуу карлык силерге берсин. Аял жакшы, эр жакшы дейт. Вазир жакшы, кан жакшы. Ушу Бектенди адам кылган биздин Тая жебеске деп ойлойм да мен элен. Ушу ошко алып барып алып, кууруп, жууруп, мынакей адам кылып, жерде жүргүзбөй, асманда да учуруп айланайын мынакей. Жерге түшүрбөй, жерге коном десе кайра кондурбой, дагы көкөлөп уштап мынанды бөпөлөп, 70ке ушу Тая жебес жеңил алып чыкты да, 80ге секирип чык, 90га барып, томолонуп, 100ге барып, токтогун, токтобосоң андан ара кете бер, бирок 100ге чыккан кем болот дейт. Же кетпей койду, же келбей койду деп, кыз келинге жем болбой, ден соолукта жүрө бер айланайын. Айтканыңыз келсин. Кимге? Кимге? Келиңиз. Мына азыр сүйлөйм. Мен да сүйлөп коеюн. Ооба, бир тууган эжеси болсун, мен да сүйлөп коеюн.
Эми ушул тоюңар той кылана берсин. 70 жыл деген оңой жаш эмес. Ушундай жаштын дагы 1,5 жаша. Чудайт эми Кудайдын берген, баягы Кудайдын берген жашын, Кудайдын берген жашын жашагыла. Кудай өзүңөргө ден соолук берсин анын үчүн. Жашты жашаш үчүн адамга ден соолук керек. Кудай ден соолук берсин. Ошо бала чаканын урмат сыйын көргүлө, кыздарды, небере кыздарды күйөөгө бергиле, чөбөрө көргүлө, алимчикти болсо үйлөнткүлө, аны үйлөнтүп, анын балдарын көргүлө. Кудай ден соолук берсин, аманчылык. Тоюңар той кылана берсин. Той берген кишилер кубана берсин. Тойго келген кишилер да кубанып, мындан да кубанып, ырдап бийлеп жакшы отуруп кетиңиздер. Ошода. Келиңиз. Алдыга чыгып аласызбы? Алдыга чыгып алыңыз. Бектен Жезде Бурмай эжеке, тоюңар кут болсун. Бектен Жезде, с юбилеем вас. Мы очень рады вас видеть такими красивыми. Я вам желаю, да, молодыми, жизнерадостными. В первую очередь я хочу вам пожелать здоровья, крепкого здоровья. Всегда, чтобы рядом с вами была такая прекрасная наша Эджике, а с ними ваши дети и внуки. Вашему внуку мыкты жигиттерден болсун, ему счастливого детства. Хочу пожелать всем гостям, хочу поздравить всех гостей с майскими праздниками. Впереди самый великий праздник, День Победы. Нашим дедушкам и бабушкам большое спасибо, что подарили нам такую прекрасную жизнь, что отдали все самое хорошее, чтобы мы жили спокойно. Всех гостей с праздником, всем мирного неба, будьте живы-здоровы. Спасибо, чоң рахмат. Кимге? Алдыга чыгып аласызбы? Келиңиз. Ушундай эле туруп сүйлөбөйм. Урматтуу бүгүнкү тойдун коноктору, Жезде эжеке, эми силерге той бериш деген бул түшкү тамак ичип кетип дегендей эле болуш керек да. Анан мен Жездеме каалайт элем, Жезде айдын ар бир жекшембисинде той берип тур. Биз тойго эле келип туралы. Оомен. Ошо той бергенге сиздердин ден соолугуңар болсун, аман эсен болгула, бала чаканын урмат сыйын көргүлө. Биздин арабызда жадырап жайнап эле жүрө бергиле. Рахмат. Ким тайкелердин атынан? Көкө эже, Калый байке, өкөңүздөр дейт, келиңиздер. Баягы улуу кишилер сүйлөп калгандан кийин баарына кошулабыз деген сөз эмеспи? Жезде. Апче. Бактылуу болгула. Бул деген 70ка чыккан эме деген бул акылмандыкта келди, жакшылык келип, жакшылык боло берсин. Баарыңыздарга жакшылык. Бала чаканын, неберелердин жакшыраак эме жакшылыгын көрүңүздөр. Түз жүрүп жүрөрсүң, мен да сүрдөп кетпедим, сүйлөйм деп эме кылып аткам да. Кеп анда эмес. Ошо самый главный ден соолук, бири-бириңизге уважение. Мен дагы айылда бир орус жок болчу, өзүм орус өсүп калыптым окшойт. Азыр орусча сүйлөп жибере баштадым. Ошо жакшылык, сыйыбыз болсун, жакшылыгыбыз, аманчылык, эсенчилик. Жаштардан бирөө, Ким сүйлөйт? Асхат байке сүйлөп койсун деп. Жезде, 70 жаштыңыз кут болсун, ден соолукта болуңуз, эжекем экөөңөр. Кичинекей небереңиз жакшы инсандардан болуп жоңой берсин. Ар дайым тоюңуздун үстүндө жүрөлүк, Жезде. 100гө чыгыңыз, эжекем экөөңөр. Эжеке, Жезде, папамдын эң жакшы көргөн карындашы күйөө аласы элеңиздер. Тоюңуздар кут болсун, 70 жашыңыздар кут болсун. Мындай той, Замирбек эkem айткандай, 80 жылдык, 90 жылдык, 100 жылдык бериңиз. Ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар.
Toyuңуздар той кылана берсин. Чоң рахмат. Ушун менен жыйынтыктайлык, жаман көрбөсөңүздөр. Бүгүн Кудай жалгап күйөө балаңыздар алып барып сүйлөбөй, абычтан сүйлөбөй калган байкелерибиз дагы сүйлөп атат. Мына мога окшоп. Келиңиз. Тез эле айтып коеюн, бүгүн бир ичип жыргайлы, экинчи мындай кылбайлы. Азыр эме өзүнчө беребиз. Биринчи сүрөткө чыгып алалы. Келиңиздер ортого. Анан белектерди шашпай беребиз, Бекитан тарт. Келиңиз. Ортого туруп сүрөткө чыгып. Кайда менин кайдасың көк үчкөнүм, түштө көрүп өңүмдө көрүшпөдүк, көлдө сүзүп жүргөн бир ак кубалбай, көп издедим өзгөчө, көп издедим. Ай, үн чыкпай калды, ой, мен кетсем Атабызга кол чабуулар барбы? Үн эмес бекен, ыр эмес бекен. Атабыз 74кө чыгыптыр. Дагы эле мынакей жакшынакай чыгарып алады. Уланталы келиңиз. Урматтуу коноктор, орекетигил Бектендин 70 жылдыгы, небересинин сүннөт тою, уулунун туулган күнү деп тигил 3 тойду үйрүп атып атканда мен тигил эски бир тигил эмелерден бир эске салайын деп сөзү Алыкул Осмоновго таандык, ону Аптылас Малдыбаевга таандык. Бир ыр бар эле, ошону ырдап берейин. Мен өзүм 76-га чыгып калдым, 76-га чыгып калгандан кийин унутуп деле калат экенсиң, унутпаган жерин ырдап берейин силер. Жаныңызда турам. Жашылала жаготагы желбире, жаш өмүрдүн жарашыгы бизселек, жаш өмүрдүн ар бир соккон сатай, жаш баладай койнубуздан керкеле. Кызыл ала жагып тагып желбире, кыз өмүрдүн жарашыгы бизселек, кыз өмүрдүн ар бир соккон сатай, кыз баладай койнубуздан эркеле. Унутуп калган. Сиздики дагы 1,5 куплеттен бүтүп калат. Апаңызга береличи эми, келиңиз. Кымбаттуу коноктор, тойду тойдой кылып, бир-эки куплеттен ырларыбызды ырдайлы, бир тууганчылыгыбыз тойго келгенибиз ушул болсун дегендей, Бектен эгер мен суу болуп жаралсам, Бектен бир сенин короңдон өтмөкмөн, жүзүңдү чайганы келгенде сен шыбырап сырымды айтмакмын. Эгер мен гүл болуп жаралсам, бир сенин үйүңдө өсмөкмөн, алимиң ары бери чоркаганда, буркурап жытымды төкмөкмөн. Эгер мен куш болуп жаралсам, Алимка, бир сенин багыңа конмокмун, шагына уямды салмакмын мен,
Alim tübөлük janыңda bolмокмун. Шағыңа уямды салмақ мен бектен. Tübölük janыңda bolмокмун. Ey! Alba, elge görsün. Apaydı, el görötkün. Şağına uyandı salmak men. Tübölük üyüngde bolmokmun. İyi deydi. Mına qanday qaynaşam var eken. Үйüne барганда вообще ырдабайт, сүйлөбөйт. Зато мына элдин көшүнчө кандай сонун кылып ырдап берди. Катта рахмат. Қолшаулар болсын апауызға. Приз, қабыл алып қояңыз. Аман есен, мынакей. Күйеуаласындағы қошып, Алимді да қош ұрдап кеттіңіз. Ақындық шебершілігіңіз бар тұрбайбы? Өзімдікі деп айтмақпын. Ана шашып ұнтып қалмайлайын. Сөзі оны бары тең өзімдікі атқарушы өзіммен айланайындар. Ошол Токтогүл менен Бектендин эң улуу эжеси болом. Рахмат укканыңарга. Чоң рахмат қолшаулар. Сіздерге болсын. Ойын зауқ қылалшы. Бадығыздың шөттігізді бірден емекен 2ден телефон бар, ошол телефондарды алып шығалы. Номер айтам, ең бірінші чалып жетішкен мейманға приз береміз. Мынакей экранға шығарып қойын. 0-554 04 22 44 0554 04 22 44 0554 04 22 44 Бірінші чалып жетішкен мейман приз алады. Бар. Охо, блатной номер екен. 995 59 07 00. Кімдің номері? Қол көтеріп қойыңыз. Кімдің номері? О, сіздікі бе? Встречайте. Победительница в номинации «Самые шустрые пальчики». Сізді таныған кішілер жоқ оқшайды? Бұл жақты таныйыз ба? Ол шақ қойыңыздаршы. Атыңыз? Аида. Аида жа, кемесі боласыз? Қызы. Қызы боласыз. Той жағы баттауы? Сон. Мындан да жақшы болсын, қалайсыз ба? Қалайым. Бектен ата, мына маңдайыңызда тұрады. Анда мындай қылалы. Диджей сізге 10 секунд музыка қойып береді. Қызы қатары 10 секунд билейсіз. Тойдың аяғына чейін ұшынай шаңды өткенсе, тойдың аяғында дағы бір приз бересіз Айда же. Айда женді танығандар қолдап қоштап қол чап тұралы. Маэстро музыку. Емәлі, кеттік. Шанды. Бектен атабыздың, Токтогүл апабыздың қыздарынан Аида эже зажигает! Чоң рахмат, Аида эже, болды, көстиет, чоң рахмат. Билетпейттелі болчымын, қызымын деп қалдыңыз андықтан. Бүгінгі кечеде бардық меймандар ұшында бейлі вырда олтыралы, азыр болса біріншіден құрсақтарды тойғызалы. Бір нәче минөттерден соң, бір қалу тілектен соң бұйырса, мықты артистер келіп, антрака биге чақырат, аға чейін бүгінгі кечебіздің қадырлы меймандарын, урматтуу сыйлы қонақтарды қалу тілекке құттықтауға чақыралы. Бектен атабыздың, Токтогүл апабыздың құдай қошқан құдалары, құда сөгі, урматтуу небереңіздер, Алимдин тай жұрты, тай келері шыққан отырады. Біргелікте өкіл ата, өкіл апалар бар екен, ата-енелері, біргелікте балдардың қыздарын ата-енелері ортаға шақырабыз. Темір құдабыз жана Тамара құдағыз баш болған, жалпы құда сөйікті ортаға шақырабыз. Алмаз құда Дамира құдағый, Құндыз құдағый, Жембек құда, Гүлбақары құдағый, жалпы құдағылар, Тілек Батма Қаныбек Чолпон, Болот Шынара, Алмакүл, Төліміш, Дилбара, Есен Жейде Қанат Рита, Жаңыл Олжабай Айжамал, Рамиз Бұрыл, Зуля, Данияр, Жылдыз, Азамат, Динара, Жақшылық, Жылдыз, Ақыл, Қарлыға чатту, құдағыларымызды ортаға қалу тілек құттықтауға шақырабыз. Мүмкін болса музыканы қосылысында бейлі бірдап шаңды шығалы. Құдағылар, келіңіздер. Құдаңыз, Темір құдаңыздан баштайлығы. Келіңіз, микрофонды сыналы, ақ тілек туғалы. Қош келіпсіз. Урматтуу құдағый, бүгін біз үшін айва жақшы күн болатат. Сен 70 жылдық торқолы тойыңда отырабыз.
Анан кичинекей неберебиздин сүннөт тою. Такай өзүң максат кылуушун айтып койдуң эле, ушу баламдын неберемдин сүннөт тоюн 70 жылдык менен кошо берем деп. Мынакей ошол тилегиң орундалып атат. Эң негизгиси Кудай силерге ден соолук. Ушу бир туугандардын арасында, Кудай сөөктөрдүн арасында жакшынакай ден соолукта ушинтип кол кармашып, ушундай сыйдын үстүндө жүрө бергиле. Бала бакырабыз аман эсен болсун. Улан менен Алиннан иштер ийгиликтүү болсун. Кече да Уландын туулган күнү. Андан мурун сенин туулган күнүң куттуктадык элек. Жакшынакай белектерди алдың. Ушу ак жоргоң кут болсун. Такай жакшылыкка айда. Кайда болсок ушу сыйдын үстүндө жүрөлүк. Ушундай тойлордо, жана Байке айткандай, такай жакшылыктарда, тойлордо жолугушуп жүрөлүк. Аман болгула, көп жашагыла. Оштон атартып оштон келген кудагыйларга суналык. Улуусу ким? Алмаз Байке, келиңиз. Assalamu alaikum. Бүгүнкү тойдун күбөлөрү. Ушул тойго атартып оштон келип отурабыз. Жаш кезибизден дос болуп, 30-35 жылды өткөзүп коюппуз. Бүгүн мына өздөрү 70ке чыгып, неберелүү, чөбүрөлүү болуп отурушат. Ошого Кудай жеткизсин. Аны үчүн буларга ден соолук берсин, тапкан балдарына ден соолук берсин. Кандай тилек максат кылышса, Кудай ошону кошуп берсин, ырыскысы толук болсун. Жанында жетилеген небереси, ата-энеси, эли журту деген небере чөбүрөлөрү чоңое беришине биз тилектешпиз. Мен айтарым Бектен, Токтогүл, мына канча дос болуп жүрдүк. Ушу менин досум ыйлатып койсоң да артынан күлүп коет эле да. Мунун ушундай пейили бар. Себеп күлкү адамдын мүлкү дейт. Ушундай эле бириңе бириң күлүп, бириңе бириң сыйлап, бириңе бириң кандай келечекке урмат кылган адамдардан болсоңор, силердин артынан өзүңөр, небереңер баары силерди тарткан адамдардан болсун. Биздин калаарыбыз тоюңар кут болсун, келечегиңер силердики балдарыңар менен эли журтуңар менен болсун. Чоң рахмат, Кудай бар болуңуз. Урматтуу бүгүн ушу Бектендин, Токтогүлдүн, Уландын, Алинанын коноктору куш келиптирсиңер. Ушу уулуңардын сүннөт тою кут болсун, өмүрү узун болуп, уулуңар бактылуу балдардан болсун, келечеги кең болсун. Ушул балдарыңардын кубанычы менен көп сүйүнчүлүктөргө жетип, силерде бакубат турмушта болуңуздар. Анан досубуз Бектен, Токтогүл ушу силердин бүгүнкү бактылуу майрамыңар менен ушу кушбак бүгүн 70 жаш кураңар кут болсун. Кудайым өмүр берсин. Ушундай жакшылыктардын үстүндө боло бергиле. Бул биз менен эле эмес, менин 3 уулум бар эле. Бектен менин 3 уулум менен катар эле доста. Кичинекейинен кошо ошо балдарга тоголошуп, күрөшүп, ушундай бир жаш баладай болуп чоңойгон. Ошо досторунун дагы бирөө дагы бүгүн келип ушул жерде отуруп атат. Ишигилип ошол Бектендин артынан канча мына дос болуп бардыгыбыз тең ошо карым катыш болуп, тиягы чүйдөн, биягы таластан бүт атбашы, Ош, Каракулжа, жаш кесибиз, жакшы кестерибиздин бардыгы тең ушу чогуу болдук. Ушулардын арты менен канча адамдар менен тааныш болуп, жакшы күндөрүбүз өттү. Ошо күндөрүбүздү Кудай кут кылсын, өмүрүңөр узун болсун. Дагы бир жолу куттуктайм. Чоң рахмат. Уланталы, кимге? Келиңиз. Саламатсыздарбы, бүгүнкү урматтуу коноктор, ак тойдун күбөлөрү. Мына Бектен досум, Токтогүл аяшым. Неме ушу чакырып, аябай пригласительныйды берип, аябай озадачить этип, келбесең тигинде мындай деген сөздөрдү айтып аябай. Анан кийин келдик. Болгондо дагы кечирээк жөнө болгон экенбиз. Бектен досум бул кичине кезиндечи, ымыркай кезинде тамактын, казандын кырмычыгын жеп чоңойгон экен. Себеби дегенде кырмычык жеп чоңойгондор
именно туылған күндері же болса юбилей болобу обязательно күн жаап чагылган чартылда ушундай болот да. Ошентип биз дагы жолубуз аябай узарып кетип, тиги тоолор кулап, кыян жүрүү андай мындай болуп, бирок Кудайга шүгүр аман эсен келдик. Бектен дос 70 жылдык юбилей кут болсун. Дайым эле жаркылдап жайнап ушинтип жүрө бер. Сени менен кандай гана сонун күндөрдү чогуу өткөргөнбүз ошто. Балдарыбыз баары биздин көзүбүзчө төрөлүп, балдарыбыз, кыздарыбыз биздин көзүбүзчө чоңоюп, илгери болгону однокомнатный, двухкомнатный гана квартиралар болгон. Ошол жерде болгондо дагы 6-7 семья бала чакаларыбыз менен кадимкидей патрап батып, ушундай таң аткыча отурган ушундай күндөр болгондо аябай сон ырдап чоордоп. Ошол күндөрдү дайым эстеп калабыз. Бар болгула дайым эле ушундай мына Алим неберенин дагы сүннөт тоюн өткөрүп атасыңар. Сени тартса жаман адам болбойт. Мына тайтасын тартса, темирди тартса жаман адам болбойт. Так что силерден дагы ашкан бир жакшынакай ушундай эл сыймыктанган, кыргыз эли сыймыктанган, кыргыз элине кызмат кылган, керегине жараган ушундай жигиттерден болуп чоңойсун. Бүгүнкү юбилейиңерди дагы бир жолу куттуктаймын. Аман болгула. Дайым мына силер менен ушундай бир сөз бергенбиз. Кимибиз ушу эртерээк дегендемде бу дүйнө менен коштошсок, барып бири-бирибизге топурак салабыз деген дагы неме болгон. Эми эртеби кечпи алып ушу күндөрдө башыбызга келет деп ойлойм. Ушундай да бар болгула, дайым тоюңар кут болсун. Ал күндө кеч эле берсин Кудайым, кеч эле берсин. Кимге улуулап тилек Куда? Алдыга чыгып аласызбы? Келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү юбилейдин катышуучулары. Бектен Куда дагы юбилейиңиздер менен куттуктайм. Ушул кыргызда жакшы сөз бар. Жетинин бири кызыр депчи. Мына карасаңыздар, небереңиз 7 жаш, өзүңүз 70 жаш болдуңуз да. Ушул сиздерге ден соолук, ишиңиздерге ийгилик. Ушул неберелердин, уулдардын алдында ушул жакшы кадырлуу болуп ойноп күлүп жүрө бериңиздер. Сиздерге ийгилик, ден соолук. Куттуктайм да бир жолу 70 жылдык юбилейиңиздер менен. Жээнбек Кудабыз улантып койсун дейт, жолу улуу, Келиңиз, алдыга чыгып алыңыз. Мен нарындан келбедим, алыс. Ассаламу алейкум Кудалар, оштон келип туруңуздар, тилек Куда. Баары жакшылык болсо отурган коноктор. Мектен экөөбүз баягы кыздын сыры Төркүн Камалым дейт. 75 жылдан бери бири-бирибизди билебиз. Ошондо 50 жылдан ашып кетти, 51 жыл болуптур. Мына жана сиз да тамада айттыңыз, Бектен бир кабагын бүркөгөнүн көрдүңүзбү? Мына бир күлүп эле турат. Баягы жана да айттыңыз, аял жакшы, эр жакшы деп толку. Кудагы бар болгула. Улан бар уюштуруп, Бектен айтат, өткөрүп ачачы балдарга рахмат. Аял жакшы, эр жакшы деп толку бар. Баарын Бектенди адам кылып жүргөн аялдан болот. Туурабы? Бекен жаман көрбөйбүз, бир тууганбыз да. Анан баягы жакынга жанаш дейт, жамандан кач дейт. Мына Бекемди алыстабай деп мына мен кичүү балам аяк жүрөт коюн. Мына өкүлата коюп алганмын. Өкүлата апай коюп алыстабай деп Бекем дегенбиз. Эми сизди айтып атпайбы күйөө бала деп. Күйөө бала мына пайгамбарым сыйлап ушундай тойлорду алып берип жүрөңүз. Анан биз жака да көңүл берип койсоңуз, биринчи столдо отурабыз. Кудалар менен келип мында көбүрөөк көңүл деп, тамаша. Эми жакшы Беке, мен өзүм семьямдын кааласам, сага да ошонун баарын каалайм. Жакшылык болсун, той болсун. Жана Алимди жигит кылбадык, жакшы жигиттерден болсун. Нарын жактан эле бир кызды караштыра бер, билесиң да. 75-жылы, 77-жылы мына балдардын апасын Бектен анан бир досубуз өтүп кетти. Ала качып барганбыз, Яксорка самолетке салып алып. Мына ошонун бир чынбы Беке, туура айттымбы? Эми кимге берейин? Кимге берсек болот? Ким? Оморуна. Болот байке. Куда? Эзен байке. Келиңиз. Саламатсыздар, мына бүгүнкү тойдун коноктору, мына Бектен, Токтогүл, мына бүгүн жакшынакай той болуп атат. Бектен менен Токтогүлдөр менен биз Ошко барып, ошол жерден балдар кичинекей кезинден бери доспуз да. Жумаш айткандай болсо, бир комната квартирада үстүндө биз отурабыз, столдун астында болсо балдарыбыз отурат, ошентип дос болуп жүрчүбүз. Мына бүгүн болсо мына 70-ке чыгып атасың.
Şu toyun kut bolsun. Eң биринчиден сага ден соолук жана ден соолук. Токтогүл экөөңөр дагы көп жашап, неберең болсо бүгүн 7-ге болуп атат. Ошо небереңдин дагы ошол 7 жаштын 5-ин дагы жаша 105-ке чыгыккын. Бардыңарды бүгүнкү тойду жакшынакай өткөргөнгө чакырам бардыңарды. Чоң рахмат. Ана бұл жақта дағы бір өкені беріп жиынтықты айтқанбыз, Ана, болот құда, келіңіз. Қаны құда алдыға шығыңыз. Урматтуу бүгүнкү тойдун катышуулары, бир көңүл буруп койсоңор, биякта бир Кудайга соштон келен Кудайга айтып атпайбы? Тиги жамгыр жаап деп, жакшы кишиге жамгыр жайт экен, Кудай да боорот экен. Истей жаркылдаган кишиге карачы бүгүн кандай жакшы күн болуп отурат. Кече жамгыр жаап, жердин баарын көгөртүп, анан бүгүн сиздин пейлиңизге жараша күндө ысыбай, күндө суук болбой, сиз өзүңүз токтоо, бир калпта кишисиз. Биз сыйлаган кудайларсыз, биз урматтай турган кудайсыздар. Кудай да ошо таалам буйруп ушундай погоданы подарка кылып атышпайбы? Бүгүн биринчиден 70 жылдык тоңуз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун. Жана мен эми башты иниңизде болуп калат экенмин, бир айылдан эле болуп калабыз. Кудам болосуз, кудайыбыз болосуз. Ошон үчүн сизге ден соолук каалайм. Өмүрүңүз узун болсун. Небереңиздин урмат сыйын көрүңүз. Сиз кандай мактоо эме сөз жок, жетпейт. Мында кыскасы айтканда бир күнгөзгө мактаңы татыктуз Куда. Ден соолукта болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Келіңіз. Құда, сіз жиынтықты айтқансыз, келіңіз. Алдыға шығыңыз. Құдағай, тойыңар құт болсын. Бүгін жақсы күн екен. Датасы да необычный, 05-05. Красивая дата. День Конституции. Анан өзіңерді подстать. Красивая, образцовая семья. Ошо тойыңар құт болсын. Өміріңер ұзын. Ден солыңар бекем. Жүзіңіз дайыма жарық болсын. Небелердің төрінде бактылуу, карылыктуу сүрүңүз. Жакшылыкта көрүштүрөлү. Келиңиз. Рахмат. Ушундай адамдарды жакындаткандан башка биздин шартыбызда жок болсо керек. Жерде эже, сиз бизге мурун эже жерде болуп, анан кийинчерээк Куда сөөк болуп калды. Себеби балдарга алыс адам болбол, ушул кишилер менен жакын бололу, ушул кишилерден мындай тарбия таалим алалы деп биз сиздерден ардаганча бир топ жашпыз. Ошон үчүн силер менен жакын тууганчылыгыбыз андан да жакын болсун деп Куда сөөктү болуп биз өзүбүз ырымдап, балдар өздөрү ушу атамдарды өкүл ата өкүл апа кылалы деп ушундай чечим кылганына байланыштуу сиздер менен Куда сөөк болуп отурабыз. Ден соолук силерге. Эмне деген сөздөр айтылып атат? Ушул сөздөрдүн баары кабыл болсун. Кичинекей небереңиздер, жерде өзүңүз тарткан бала болсун Куда. Өзүңүздөн ашса, небере боло, уул деген атадан ашат экен, анан тигүү деген сөздөр айтып калышат экен, бирок атадан андай аша албайт болсо керек. Өзүңүздүн жайыңыз бар, өзүңүздүн жөнүңүз бар дегенде, бирок сизди тарткан бала болсун, элге, журтка кызмат кылган бала болсун, аман болсун. Ден соолук экөөңүздөргө тең. Жерде аман болуңуздар, ага тууган мондай тең туштарыңыздар турат. Эмне деген сөздөрдү айтып, ушунун баары кабыл болсун. Ден соолук да бир жолу аман болуңуздар. Баарыңарга май майрамыңыздар менен куттуктайбыз. 9 майда жана айтып атабыз, 9 май майрамыңыздар кут болсун. Чоң рахмат. Жыйынтыктайлыгы жарым саат болуп туруп сүйлөп атканыбызга бут деле ооруп кетти болуш керек. Урматтуу Бектен Куда, урматтуу Токтогул Кудагыйым. Мына баарыбыздын башыбызды коштуруп, тиягы оштон, алайдан, биягы көлдөн, биягы нарынан чыгарып, Кудамдын 70 жылдыгын өткөзүп атасыздар. 70 жыл деген бул жашоо, эң жаш жашоо. Азыркыча айтканда жаш Бектен Куда баш. Красавик. Иштесе ишке тойбойт, күлсө күлкүгө тойбойт. Сиздин жаныңызда жапжаш болуп жүрөт. Кудай берекесин берсин. Небереңердин татынакай тойун өткөзүп атасыңар алим. Ошол 70ке чыкканча байлуу, ырыстуу, ырыскерчиликтүү,
неберең болсын. Тойыңарға той қылансın. Чоң рахмат. Эми сүрөткө чөйлө анан арабыздан бир ырчы бар экен, ыр беребиз. Келиңиздер. Баракелди. Эми кудагыңыздарды куттуктап, кучактап, эки сөз менен ак тилегиңиздерди айтып коюңуздар. Кудалардан ким ырдайт эле? Кетпей туруңуздар, Кудалардан бир мейманыбыз музыкалык ыр дестеси бар деди эле. Ошо сиз ырдайсыз, келиңиз. Аман, той есе берген флешкадан азыр ырдайт. Сиз ырдайсыз, даярбы? Гүлкайыр? Гүлкайыр экен, Гүлкайыр. Кое бериңиз. Ырымды уксата бар деп, ойлогон эмес экенин ошондо сага жагам деп. Ойлогон эмес экенин ошондо сага жагам деп, ошондо сага жагам деп. Албай, далайлар жүрөтө талбай, өмүрдүн баркын кечпейли бай, өзүңөн турам кет албай, жашоонун баркын кечпейли бай, жаныңдан турам кет албай, жаныңдан турам кет албай. Geçimde büyüklüğüm kayda getirdi. Gülü okşoş erken boş emin ay dünölü bosun geçergen. Gülü okşoş erken boş emin ay dünölü bosun geçergen. Gülüngü üstüm geçergen. Gülü okşoş Апабызга кол чабуулар болсун. Кой таштык шайыр апалардын мүчөсү. Бар болуңуз. Сизге приз. Сизге приз болсун. Ушуларды кайра эле коюп бересизби? Бир куплетин эле ырдайм дейт. Куда менен Кудагы бийлейт дейт, Маэстро, кайра коюп бересизби? Бир куплетин гана. Кеттик. Ысык сага барам деп, ырымды уксата бар деп, ойлогон эмес экенин ошондо сага жагам деп. Ойлогон эмес экенин ошондо сага жагам деп, ошондо сага жагам деп. Dartıma dava et albay, dalaylar жүрөтө талбay, өмүрдүн баркын кечпейли бай, өзүңөн турам кет албай, жашоонун баркын кечпейли бай, жаныңдан турам кет албай, жаныңдан турам кет албай. Апабыздын үн эмес бекен, ыр эмес бекен, кол чабуулар болсун. Чоң рахмат, Апабыз белектери дагы бар экен, ыр белеги дагы бар экен. Куттуктап бүткөндөр дасторконду көздөй багыт алалы.
Айтқан тілегіңіздер, қалаған қаулы тілектеріңіздердің барды қабыл болсын. Ғана сүрет дағы шартылдата сүретке тарталы. Жылмай қойыңыздар ғана. Шаңырақ бар. Еме, дастархандан орын алалық, құттықтадық. Жақсы тілектер айтылды. Қалпақтар тапшырылды, не деген белектер тапшырылды. Барды құт болсын. Ар бір тойда бірден қалпақ алмаштырып, күнді қалпақ алмаштырып, жадырап жайнап жүре беріңіздер. Сіздерді дағы бір күшті жігіт келіп тұр құттықтағаны. Жаттан бері күтіп атады. Бірақ ал шашқан жоқ. Ортаға шақыралық көптеген конкурстардың лауреаты. Қырғызстанда емес, башқа өлкөлерде қырғыздың желектерін желбіретіп жүреді. Көптеген конкурстардың жеңүүчүсү, жалаң гана чоң площадкаларда ырдап, үнү менен элибиздин жүрөгүнөн түнөк алган чакыралык Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Калыков. Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Бектен атабыздын ден соолугу бекем болсун. Көп жашаңыздар. Апабыз көз биргеликте. Бүгүнкү кечиде айтылган бардык калып тилектерди жаратканыбыз кабыл болсун. Отурган туугандарды бийге чакырабыз сиздер үчүн. Сен дегенде атын чыгарма жаңырсын. Атырак башталды, бийлейлі. Сен дегенде кымбатбайды таапай, учкан куштай учкан жылдар санапай, башайлыккан бактылуулук мас болуп, ажыларым барактарым барактай, айдаганда жылдыздар жүгүрүп асылып, ана бойдо жүрүп ушул өмүрдү бир сага Birimizde olun, ballarınız olun, apeliniz olun, mekiniz olun. Bir duvardan üniversiteler için sevgiler çıkarmacağısın. Bekten atamızın den soluğu bekem bolsun degen bir bol cevap koyuyor. Büyü bilösü bilen amanlık kalışsın. Gelikler. Dayanamız, dayanamız, tunaklar. 1, 2, 3,
Üçüncü oldu dağ birine çıksın edelim sizler için. Любимая моя canımsın. Sen başka sevmek başlarına танцевать. Сильвестр. Любимая моя. Душа моя летит тебе огонь, как птица от крыльев домой, свечу на небо зажигой. Любимая, ты ангел мой, любимая моя, душа моя восторг. Союз даем, чтоб быть с тобой, любимая. Любимая моя, она где-то на моя